Биз эми бир эле ушул Кытай менен эмгектенип Кытайга гана каттаган айдоочулар эмеспиз. Биз Россияга жүргөнбүз, Казакстанга жүргөнбүз, Өзбекстанга жүргөнбүз, Тажикстанга жүргөнбүз. Эч кайсы жерде мынандай узакка созулган кезек күтмөй жок. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, достор, ошондой эле бийлик өкүлдөрү. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан экономикалык жана социалдык жактан өтө оор шартта жашап жатат. Биздин бюджетибизди толтурган эң негизги система бул таможня системасы. Айтайын дегеним, таможнядагы пробкалардын кесепетинен бүгүнкү күндө Эргештамда Майдан нейтральный зонасында 600 машина өтө албай жатыптыр. Ал эми берки Эргештам таможнясынын өзүндө дагы бир 400-500 машина уже баягы таразага тартылып, жана Эренгенден өтүп дегендей ушундай процедураларын өтүп атыптыр да. Ошого байланыштуу бир сменада иштеген таможня баягындай успеть этпей атыптыр да, мындай айтканда, үлгүрбөй атыптыр, кыргызча айтканда. Эми ошого сиздерге кайрылуу. Ошол жерде биздин пробка түзүлбөш үчүн, таможнядагы айдоочулардан пробкасы түзүлбөш үчүн 100 сменада иштей турган таможня кызматкерлерин түзүп беришиңиздер керек да. 100 сменада иштеген. А бир смена үлгүрбөй атыптыр. 100 сменада болгондо батыраак жүрөт эле да. Экинчиден ал жерде дагы жанагы транзит менен келген машиналарды дагы жана веске түшүрүп таразага тартып дегендей. Убакыт абдан көп талап кылынып атыр да, ошолорго эле бир канча убакыт кетет экен. Андан тышкары ар бир товарды эмне алып ташып келатат, бүт баардыгына дагы убакыт кетет экен. Мурда ушундай нерсе Кытайда да болгон экен. Азыркы күндө Кытай жоюп койгон только таможня декларацияда эмне көрсөтүлгөн болсо, ошого эле ишеним артып туруп, анан таразага коюп туруп өткөрө берет экен да. Ренген деген жок экен. Мурда бош болгон экен. Азыр ренген жок дейт да Кытайда. Жалганбычы бул жагын мен жакшы билбейм. Ошого байланыштуу болсо керек, ал жакта машиналар бат-баттан өтөт экен бери. Канчалык биздин таможняда машиналар батыраак, тезирээк растаможка болуп, түшкөн растаможканын акчасы бюджетке түшүп турса, мамлекетибиздин элибиздин жашоосу дагы көтөрүлөт эле да. Мына Казакстан, коңшу Казакстанда Казак-Кытай границасында бир күндө 1,5 миң машина өтөт экен. А бизде болсо бир күндө мына Эргештамда эле 400-500 машинаны араң өткөрүп алышат экен да. Кудай буйрса, мына жакынкы күндөрдө дагы өзүм дагы барып, жеринен барып ошол жерден кабар алып келейин деп атам да. Чын эле ошондойбу, андай эмеспи? Мына Кудай буйрса 3-4 күндөн кийин барып, ошол жердеги айдоочулар менен жолугушуп, ошол жердеги ишкерлер менен керек болсо, ошол жерде болуп калса, ишкерлердин өзү менен дагы ушул жолугуп, суроо жооп алып келейин деген ниетте турам. Ошол кабарды Кудай буйрса ушул бийлик өкүлдөр силерге жеткиребиз. Мына ушул жагына көңүл бөлүп койсоңуздар, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич жана УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Биз эми бир эле ушул Кытай менен эмгектенип Кытайга гана каттаган айдоочулар эмеспиз. Биз Россияга жүргөнбүз, Казакстанга жүргөнбүз, Өзбекстанга жүргөнбүз, Тажикстанга жүргөнбүз. Эч кайсы жерде мынандай узакка созулган кезек күтмөй жок. Россияда мисалы, Казакстанда, Өзбекстанда бизчелик сотрудник жок таможнядачы. Үчөө чыгат, үчөө эле тейлеп коет. А бизде мына жерде толтура сотрудник турат, бирок ошо иштегенге шарттары жок. Тараза иштебейт, ренген иштебей калат. А кече 2 күн алдын сейф пакетке пакет жок деп айдоочуларды кармап отурду. Ошол башка мамлекеттердегидей эле бат-бат өткөрүп турса, биздин мүдөбүз, биздин талабыбыз ошол да. Ушу өтө кеч иштеп атат. Башка жерлерде мындай эч кандай мынтип 3 күн 4 күн кезек күткөн жер жок. А Кыргызстан неге анчалык кылып атат түшүнбөйбүз. Эгерде мындай кызматкерлери жетишпесе, 2-нчи сменаны иштесе болот, 3-нчү сменаны иштесе болот. Манчалык адамды страдайт этпей. Ура.